Кыргыз-тажик чегаралары такталат. Бул тууралуу эки өлкөнүн президенттеринин Душанбе шаарындагы жолугушуусунда маалым болду. Калктын сотторго болгон ишенимин арттыруу үчүн адилеттүүлүктү күчөтүү керек. Алдыда ушул жана башка кабарлар менен студияда мен Дөөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Кыргызстан жана Тажикстан президенттеринин сүйлөшүүсүндө чегаранын талаштуу аймактарын аныктоо туурусу башкы тема болду. Өлкө башы Сооронбай Жээнбеков Душанбе шаарына болгон расмий иш сапарында кесиптеши Эмомали Рахмановго дагы бир ирет жолугуп, чегараны толугу менен аныктоону сунуштады. Жээнбековдун айтымында бул Кыргыз-Тажик чегарасындагы аймактарына коопсуздук жана туруктуулукту алып келүүгө өбөлгө түзөт. Эске салсак, жалпысынан Кыргызстан жана Тажикстандын шектеш аймагы 971 чакырым болсо, анын 70ге жакын тилкеси талаштуу деп эсептелет. Премьер-министр Сапар Исаков Алматы шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынына катышат. Бүгүн 2 февралда өтүүчү кеңештин жыйынында Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан жана Россиянын өкмөт башчылары биримдиктин санариптик күн тартибин ишке ашыруу, интеграциялык биримдикти өнүктүрүү жана анын ченемдик укуктук базасын өркүндөтүү маселелерин карашат. Мындан тышкары ЕАЭБке мүчө мамлекеттердеги макроэкономикалык абал, биримдик өлкөлөрү ортосундагы өз ара соода жүгүртүү, агро-өнөр жай комплексинин абалы жана келечектеги ЕАЭБтин өнүктүрүүгө байланыштуу башкы максаттар талкууланат. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлушу дагы күтүлүүдө. Соттордун чыгарган чечимдеринен күмөн санабаш үчүн анын мазмуну расмий сайтка жарыяланышы керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев билдирди. Андан тышкары депутат ар бир сот болом деген талапкер сынакка катышуу учурунда жазуу жүзүндө мен ишке орношкон соң өзүмдүн жана жакындарымдын телефон сүйлөшүүлөрүн угууга макулдугумду берем деген тил кат жазып берүүгө тийиш. Бул тууралуу тиешелүү мыйзамдын өзгөртүүлөрү демилгеленген. Бул дагы соттордун көз карандысыздыгын камсыздоого өбөлгө болот деген мисалдарды келтирди. Ошондой эле депутат биринчи инстанцияда турган райондук сотторду мүмкүн элдердин тандоосуна коюп шайласак, бул дагы элдин сотторго деген ишенимин бекемдей алат деген пикирлерин кошумчалады. Кыргызстанда суроо талапка ээ болгон жогорку окуу жайлардын рейтинги түзүлөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, биринчи кезекте бакалавриат, адистештирүү жана магистратура тармактарына бөлүштүрүү аракеттери орун алат. Алсак эксперттер жогорку окуу жайлардагы окуу программасын текшерип, ийгиликтүү студенттердин санын такташат. Анын жыйынтыгы менен кайсы программа жемиштүү экенин аныкталмакчы. Өлкөдө ветеринардык тастыктамасы жок малдар сатыкка чыгарылбай жатат. 1-январдан тарта күчүнө кирген агалайык идентификациядан өткөн бодо малдарды ветеринардык текшерүүсүз сатууга тыюу салынат. Баш эбеген жаран 10 000 сомго чейин айыппулга жыгылат. Талап ишке кирген күндөн тартып, ветеринардык тастыктамасы жок малдар базарга киргизилбей артка кайтарылууда. Толугураак Феруза Аскарбек кыз айтып берет. Жаңырган жылдан тарта идентификациядан өткөн ар бир мал сатыкка чыгаарда ветеринардык көзөмөл милдеттендирилген. Ага ылайык номер А1 үлгүсүндөгү аныктама талап кылынат. Эгерде ветеринардык тастыктамасы болбосо, ал мал ички базарга да чыкпайт. Эреже күчүнө киргенден тарта тиешелүү адистер текшерүүлөрдү башташкан. Анын негизинде бүгүн Баткенде 10дон ашуун мал базарга киргизилбей артка кайтарылды. Базарларга азыркы мезгилде контролду күчөтүп, бирка басылбаган, ветеринардык справкасы жок малдарды киргизбөөнүн аракетин жасап атабыз. Азыр кирбей дагы жатат. Өзүңөр көрдүңөр, азыр базарда негизинен малдын бардыгында биркалар тагылган, бирок ветеринардык справка боюнча кээ бир проблемалар болуп атат, бирок мунсуз кирбейт мал базарларга мал. Тактама кагазы берилгенде мал айыл өкмөттөгү тизмеден чыгарылат. Сатып алган жаран өзү жашаган аймакка ветеринардык аныктамасы аркылуу каттайт. Мындан максат малдарды ар кандай ылаңдарга каршы эмдөөлөрдү текши жана убагында жүргүзүү. Анын алкагында ЕАЭБ базарына сапаттуу продукция чыгарууга жол ачат. Жаңы система иштей баштаганы менен тастыктама берген ветеринарлар жетишпей жатыптыр. Ушу вет врачтарды келип шетте карап өткөзүш керек. Мисалы үчүн муктаждык экен кечке булар кээ бири түнкү саат 12-де жолго чыгат. Кечке курун эми шарт да сатам деп калат дагы.
шарт машинаға алып жүрсе ветврач жоқ. Ол айылда ол мынан дарада ветврач таппайсың мисалы үчүн. Деген менен мал базарларга сатып алуучулар 10-15 айылдан чыгышат. Алардын тизмесин бир жерден туруп чыгаруу кыйынга турат экен. Андыктан мал ээси айыл өкмөттөгү тизмеден чыгарып, тактама кагазын алганы оң. Эгерде мал базарга тийиштүү кагазы жок чыкса, мал ээсине 1000 сомдон 10 000 сомго чейин айып пулу салынат. Мындай жолго уруксат берилбейт. Базардын оозунда туруп алып бергенге эми негизинен мал сатуучулар, мал алуучулар бул боюнча эртерээк кам көрүш керек. Жок дегенде бир күн мурда биз азыр жерлерде ветеринардык кесиптештерибиз бар жерлерге атайын жарыяларды илип, телефон номерлерди жаздыртып, айыл өкмөттөрдө, айылдарда, эл көп топтолгон жерлерде бүт биздин баягы координаттарды берип, бир күн мурда алуу жагын эскертип атабыз. Талап аткарылбай жатканы үчүн жеке ветеринарлар жана ветеринардык инспекторлор айыл аймактарда түшүндүрүү иштерин алып барышууда. Аны менен бирге сыртка экспорттолчу малдардын биркасын алып коюу талабында коюп жатышат. Эске салсак, Баткен районунда жалпы 35 000ден ашуун мал идентификациядан өткөрүлдү. Бул дегени райондогу бодо малдардын баары биринчи баскычта катталып бүттү дегенди түшүндүрөт. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Ош облусунун Алай районундагы Октябрь айылынын тургуну аң улоого чыгып кеткен боюнча табыла элек. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аталган айылдын Матюшев аттуу тургуну өстүбүздөгү жылдын 28 январында Сары Күнгөй тоосуна көздөй аңчылыкка кеткен. Ал үй бүлөсү менен саат 16:00 акыркы жолу байланышка чыккан. Издөө иштерине 11 куткаруучу, жергиликтүү тургундардан 110 адам, райондук ички иштер бөлүмүнөн 19 кызматкер, бүлөлүү айыл аймагынан 31 адам тартылган. Бирок ал азырынча табыла элек. Жогорку кеңештин депутаттары 5-9 февралга чейин шайлоочулар менен иш алып барат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында токтом кабыл алынды. Ага ылайык Кыргыз парламентинин депутаттары 4 күн аралыгында өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жолугушуп, жеринде иш алып бармакчы. Мындан сырткары калктын жашоосу менен таанышып, көйгөйлөрүн дагы угушат. Сиздер акыркы сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка маалыматтарды Ынтымак чекит ТЖ сайтынан дагы таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып, кыргыз, орус, өзбек тилдеринде жарыяланат. Ынтымактан алыстабай биздин кабарларга назар салып туруңуздар.